Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Urmatlı musulman bir tuğanım. Bugün sizler menen Allah Taala'nın kalası menen жаңы bir temada sabak baştoonu tura gördük. Bul kantkende kabır azabынан kutulabız. Andan kantip amandыкта калабыз, сактанабыз деген темада. Албетте бул өтө бир негиздүү, маанилүү темалардын бири. Анткени кабыр бул акыреттин эң биринчи баскычы. Эгерде пенде ошол кабырдагы азаптан амандыкта калып, ал жердин жыргалчылыгына ороло турган болсо, бөлөнө турган болсо, андан кийинки анын жашоосу жакшы болот. Кыямат күнүндө Аллах Таалага терилип жолуга турган күнү жакшы болот. Ага жеңил болот. Бейишке кириштик ага жеңилдетилет. Ал эми кимде ким кабырдын азабынан кутула албай калган болсо, ал жердеги кыйынчылыктарга, машаккаттарга душар болгон болсо, андан кийинкиси дагы ал үчүн өтө оор болот. Мына ошондуктан биз канткенде кабыр азабынан сактанабыз, кантип өзүбүздү куткарып кала алабыз деген нерсени үйрөнүп, ага амал кылып, ага изденүүгө аракет кылышыбыз керек. Анткени кандай гана бир тирүү жан болбосун, кандай гана бир пенде болбосун, ал каалайбы же каалабайбы, ар бирибиз ошол жерге бара турган орун болуп эсептелинет. Сөз түрдө мына ушул нерсеге биз туш болобуз. Пенде же кабырдын жыргалчылыгында болот. Кабырдын жакшы жашоосунда, анын рахатында бөлөнүп жатат кыямат күнүнө чейин. Же болбосо кабырдагы азапка душар болуп, ал жерде кыйынчылыкты тартып, кыямат күнүнө чейин ошол жерге отко күйүп, жана башка дагы түрдүү азаптарга душар болуп калат. Мына ошондуктан биз бул нерсеге маани берип, изденип каранышыбыз керек. Аллах Таалага тобокел кылып таянып, кабырдан кайсыл амалдар бизди куткара турган болсо, ошону аракет кылып, тырышып аткарышыбыз керек. Бул кафилеттүүлүктөн, бул кайдайгерликтен биз ойгонуп, ошол кабырдагы жашообузга даярдык көрүшүбүз керек. Анткени, урматтуу мусулман бир тууганым, бул чындык нерсе. Бул акыйкат нерсе, бул келе турган нерсе. Биз мындан эч жака качып кутула албайбыз. Аллах Таала бизге баарыбыздын башыбызга мына ушул кабырдагы сыноону жазып койгон. Ар бир пендеде кабырда сыноо болот. Мына ушул кабырдын сыноосуна туш болот. Кабырдагы периштелердин суроосуна туш болот. Кабырдагы ошол адам азап бергени келген периштелерге дагы туш болот. Эгерде пенде ошол кабырдагы азаптан куткара турган амалдарды аткара турган болсо, анда ошол амалдары аны кабырдагы азаптан куткарып калышат. Жана ошондой эле кабырдагы азаптарга душар боло турган күнөөлөрдөн сактанган болсо, анда ага кабырда азап болбойт, ага жыргал жашоо болот. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз буга жакшы бир маани берип, назар салып, окуй турган сабак жана амалдарын бирип, тырышып аткара турган сабак болуп эсептелинет. Албетте, бул ислам акыйдасында, Куран жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөздөрүндө жана алымдардын сөздөрүндө бекемделген нерсе бул кабырдагы азапка же кабырдагы жыргал жашоого ыйман келтириштик ар бир мусулман пендесине важип болуп эсептелинет. Эгер буга ыйман келтирбей турган болсо, же аны четке кага турган болсо, кабырда эч кандай азап болбойт, же жыргал жашоо болбойт деп ишенбей турган болсо, Аллах Таала Куранда кабар берген нерсени, пайгамбарыбыз кабар берген нерсеге ыйман келтирбей турган болсо, бул инсан ыймандан ажырап калуу коркунучу бар. Ошондуктан буга ыйман келтириштик ар бирибиздин мойнубуздагы парыз нерсе болуп эсептелинет. Жана буга ыйман келтирүү эле тим болбостон, мына ошого даярдык көрүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Бул нерсеге
Курандан жана хадистен далилдер өтө көп келген. Жана алымдарыбыздан дагы өтө көп накылдар келген. Бул мутаватир даражасына чыккан маселе. Кабырдын жыргал жашоосу же кабырдын азаптуу жашоосу. Албетте бул гайби алам. Биздин көзүбүз көрбөйт, биздин кулагыбыз укпайт бул нерселерди. Бирок бизден башка жандыктар, башка хайванаттар, инсан менен жиндерден башка бардык хайванаттар бул нерсени угат жана бул нерсени сезе билишет. Пайгамбар өзүнүн хадисинде бул тууралуу бизге кабар берген. Эгер деле мен адам балдары өз каза болгон адамдарын жерге бербей коюудан коркпогон деле, анда мен Аллах Тааладан дуа кылмакмын, силер да кабырдагы адамдардын үндөрүн укпаксыңар деп Пайгамбар бизге кабар берген. Албетте бул гайыбый нерсе. Аллах Таала биздин көзүбүздөн бул нерсени гайып кылып тосуп койгон. Биз бул нерсеге иман кетирүүбүз бизге милдет болуп эсептелинет. Биз кабырда ассак анда нерсе болбой атат го. Ошол жерде маркум ошондой болуп жатат го деп биз көзүбүз көргөн нерсеге гана ишенип, көзүбүз көрбөгөн гайып нерсе иман кетирбештигибиз бул биздин иманыбызга чоң залакасын берет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул кабыр жашоосуна иман кетириштик ар бизге милдет. Кабыр жашоосу бул барзак жашоосу. Бул дүйнө менен акыреттин ортосундагы жашоо. Инсан бул дүйнөдөн каза болгондон кийин барзак жашоосунда, кабыр жашоосун жашап турат. Качан кыямат күнү болгонго чейин. Эгер кыямат күнү боло турган болсо, кабырдан бардык адамдар тирилип, Аллах Таалага эсеп кысап бере турган күнгө жолугушат. Андан кийин кыямат күнүнүн бардык абалдары башталат. Бул нерсеге далил Аллах Таала Куран-ы Каримде кабырдагы азап бар экендигине төмөндөчө баяндап берет. Аннару юрадуна алейха гудуан ва ашиян. Фираунга жана анын ээрчигендерге эрте менен кечинде дозок көргөзүлүп, алар азап тартып турушат дейт. Ва яума тaqуму саату адхилу аля фирауна ашаддал азаб. Ал эми кыямат күнү болгон кезде Фираун жана аны ээрчигендер дозоктун каттуу азабына киргизилет дейт. Ушул аятты Абу Хурайра радиаллаху анху окуп, төмөндөгүчө жар салчу экен. Ида асбахна да, эгер таң атканыбыз төмөндөгүчө бакырат эле, элдерге жарыя салат эле дейт. Асбахна валхамдулиллахи варада аля фирауна нар. Аллах Таалага мактоо болсун, биз таң аттырдык. Ал эми Фираун ээрчигендер дозокко кириптер болушту. Вайда амсана да, эгер кеч кирген болсо дагы төмөндөгүчө жар салчу дейт. Амсайна валхамдулилла арада аля фирауна аля нар. Аллахка мактоолор болсун, биз жакшы кеч киргизип алдык. Ал эми Фираундун үй бүлөсү жана Фираундун ээрчигендер булар дозокко душар болушту. Фала ясмау Абу Хурайратан ахадан илля та'аваза минан нар. Абу Хурайранын сөзүн кандай бир гана пенде уга турган болсо, дозоктун азабынан коргоо сурашчу эле деп ушундай риваяттар келет. Жана да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырдагы азапты төмөндөчө баяндап берет. Иннал кабра аввал маназил ахира, фаман нажа минху фама бадаху айсару минху. Албетте кабыр бул ахиретке баруучу биринчи орун. Ким андан кутулган болсо, андан кийинкиси дагы ал үчүн жеңил болот. Оман лам янжу минху фама бадаху ашадду минху. Ким кабырдын азабынан кутула албай калган болсо, андан кийинки жашоосу андан дагы ал үчүн оор болот, катуу болот дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кабыр жашоосу бул акыреттин эң биринчи тепкичи экен, эң биринчи баскыч экен. Ким андан кутулган болсо, андан кийинки жашоосу дагы ал үчүн жеңил болот экен. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ма равайту манзаран кат иллал кабру афза минхун" дейт. Мен кандай гана бир коркунучтуу жерди көрбөйүн дейт. Алардын эң коркунучтуусу бул кабыр экен дейт. Кабырдан өткөн коркунучтуу жер жок экен дейт. Мен өтө бир коркунучтуу жерлерди көрдүм, бирок алардын эч кимиси кабырдын коркунучтуулугуна жетпейт экен деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай кабырдын азабы тууралуу бизге баяндап берет. Демек, биз бул кабыр азабынан кайсыл амалдар бизди куткарат, мына ошолорду билип, ошолорду аткарууга аракет кылышыбыз керек. Биз бул нерселерге жеңил карабашыбыз керек. Мына ошолордон биринчи эки түрдүү сабак өтөбүз. Биринчи сабактарыбызда биз кабырдан куткаруучу
амалдар туралы айтабыз. Бұл туралы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчөлөнүп келген хадистерге токтолобуз. Анткени бардык эле солих амалдар, шариатта буйрулган бардык жакшы иштер инсанды кабыр азабынан коргойт. Шариат белгилеп койгон бардык парыздарды аткарыштык бул инсанды кабыр азабынан коргойт. Шариат белгилеген арам иштерди ташташтык, шариатка ылайыктуу жашаштык бул пендени кабыр азабынан сактайт. Мына ошолордун ичинен дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчөлөп кээ бир амалдарды бизге белгилеп берген. Мына ушул амалдар кабыр азабынан кутулууга себепкер болот деп. Мына ушулар тууралуу токтолобуз. Анан экинчи бөлүгү бул кээ бир күнөөлөр бар, кабыр азабына душар кылып коет. Албетте күнөөнүн кайсы түрү болбосун, инсанды эртең азапка душар кылат. Эгер ал кечирилбей калган болсо, инсанды кабырда азапка душар кылат. Эгерде кабырда да кечирилбей калган болсо, кыямат күнү дозокко инсанды азапка кириптери кылат. Ошондуктан күнөөнүн кайсы бир түрү болбосун, андан сактаныш керек. Мына ошонун ичинен дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бирки күнөөлөрдү бизге белгилеп айтып өткөн. Паландай күнөө жасаса, инсан паландай кабырдын азабынан душар болот деп бизге белгилеп айтып өткөн. Мына ошолордун катарынан токтолуп өтөбүз. Бүгүнкү мына ошол биринчи кабыр азабынан сактоочу амалдардын катарында бул эң алгачкы эле намаз болуп эсептелинет. Албетте, намаз бул ислам парыздарынын 5 рүкүнүн бири. Биринчи инсан шахадат келмесин айтуу тура турган болсо, экинчи намаз болуп эсептелинет. Мына ошондуктан инсанды кабырдан сактай турган эң биринчи нерсе бул шахадат келмеси. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмеси. Пенде мына ушул келменин айтып, анын маанисин түшүнүп, ушуга ылайыктуу жашай турган болсо, инсанды кабырдан сактоочу сөз болуп эсептелинет. Кыямат күндө дозоктун азабынан сактоочу сөз болуп эсептелинет. Эгер дозокко түшүп калган болсо дагы эч кандай жакшы амал аткарбай, күнөө иштерден тыйылбай, анда күндөрдүн бир күнүндө ушул келиме ал адамды кабырдан куткарып чыгат. Мына ушул келимеден кийин эле инсанды кабыр азабынан сактай турган нерсе бул намаз болуп эсептелинет. Аллах Таала парыз кылган 5 убак парыз намаз жана ошого кошумчалап аткарып жүргөн нафил намаздар инсанды кабыр азабынан куткарат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Оман кафара фалейхи куфуру." Ким Аллах Таала кафырчылык келтирген болсо, Аллах Таалага иман келтирбестен, аны парыз кылган нерсени өтөбөгөн болсо, албетте анын жасаган иштеринин баары өзүнүн зыянында болот. Оман амила солихан фалианфисухум ямхадун. Ал эми ким жакшы амалдар аткарган болсо, солих амалдар аткарган болсо, анда өзүнүн нафсысы үчүн даярдык көрүптүр дейт. Мужахид рахимахуллах таала бул аят айтат, фил кабр дейт. Өзүнүн кабырдагы жашоосунда даярдык көрүптүр дейт да. Демек ким намаз окуй турган болсо, жана башка жакшы иштер аткарган болсо, анда өзүнүн эртеңки кабырдагы жашоосун абат кылыптыр. Кабырда жашоосун оңдоптур. Ал эми намаз окубай турган болсо, намаз менен иши болбой турган болсо, анда эртең кабырдагы жашоосун бузуптур. Эртең кабырдагы азапка өзүнү өзү душар кылыптыр. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгер адам каза боло турган болсо, аны кабырга чейин 3 нерсе ээрчип барат. Бирөө калат, экөө ал менен аны кабырга таштап, кайра үйүнө кайтат дейт. Үйүнө кайтып келген нерсеси анын үй бүлөсү жана мал мүлкү. Ал эми аны менен чоң кала турган нерсе бул жасаган амалы дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, инсандын мал дүнүйөсү, үй бүлөсү кабырга чейин ээрчип барат. Андан кийин кайра бул дүйнөдө калат. Ал эми ал менен ажырагыс болуп кала турган нерсе анын жасаган солих амалдары, анын окуган намазы, берген садакалары калат. Мына ошолор намаздары эгер толук өтөп жүргөн болсо, каза кылбай намазды жакшы мамиле кылып жүргөн болсо, анда намазы ошол амалы ага жакшы сүрөттө келет. Келип кабыр азабынан аны сактайт, аны коргойт. Эгерде бул дүйнөдө намазына бекем болбогон болсо, намазына кайдагер болгон болсо, намазыны дүйнөдөн төмөн көрүп, дүйнөнү намаздан жогору көрүп, намаз убакыты болгон кезде намазга убакыт ажыраштан аянып, дүйнөдөн бир кур калып калам деп дүйнөгө ынтылыштыгы эртең кабырда дагы мына ушул адамды азапка душар кылып коет. Намазы
ошондой жаман сүрөттө келет. Намаз аны кабырдагы азаптан коргой албай калат. Намаздага жаман мамиле жасайт. Мени дүйнөдө кандай коргулган болсоң, бүгүн сени да мына ушундай коргулсун дейт. Агерде намазына жакшы мамиле кылган болсо, намазын өз убагында окуп жүргөн болсо, каза кылбастан, дүйнө иштеринде убакыт ажыратып, намазга дагы убакыт ажыратып аткарып жүргөн болсо, анда эртең намазы ага кабырда коргонуч болуп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгер мәйит кабырга коюла турган болсо дейт, ал ошол кабырдан үйлөрүнө кайрылып кете жаткан адамдардын буттарынын үндөрүн угат дейт. Эгер момун адам болгон болсо, кана салату ала русихи, намаз анын башына келет. Ва кана сияму ала яминихи, орозо анын оң жагына келет. Зекети сол жагына келет. Жасаган жакшы иштери, садакалары, тууган урук болгон мамилеси, жана жакшылыкка буйругандары, жакшы иштери болсо, жана адамдарга кылган жакшылыктардын баары анын эки бутуна келет дейт. Эгер азап берүүчү периштелер баш жагына келе турган болсо, намаз аны коргоп турат. Ма кибала мадхулун. Силерге баштан келип азап бере албайсыңар деп намаз коргоп турат дейт. Эгерде сол жагына азап берейин деп келейин деген болсо, анда аны орозосу коргоп турат. Оң жагынан азап берейин деген болсо, анда аны зекети коргоп турат. Бут жагынан азап берейин деп келген болсо, андан жасаган жана башка жакшы иштери аны коргоп, ошол адамды кабырдагы азаптан сактайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сизди кабырдагы азаптан сактоочу нерсе бул эң биринчи намаз экен. Инсанга ошол азап берүүчү периштелерди өткөрбөй турган, аны сактап турат нерсе бул намаз экен. Пайгамбар хадисинде айткандай, анын жашаган солих кишилери, солих иштери ага жакшы кишинин сүрөтүндө келип, абишир виридвани мин Аллах ва жаннатин фия наимун муқим. Сага сүйүнчү болсун, Аллахтан ыраазычылыгы менен, жана түгөлтүү болгон бейиш менен сага сүйүнчү болсун. Сага убада кылынган күн мына келди деп, анын жасаган амалдары мына ушундай кубанычтуу кабар алып келет дейт. Анткени сен тиги дүйнөдө Аллах Тааланын ибадатына шашат элең, жана күнөөлөрдөн алыстайт элең, Аллах сенден ыраазы болсун деп, мына ушундай келет дейт. Сумма юфтаху лаху бабул жанна, жана кийин ага бейиштин эшиктери ачылынып коюлат дейт. Эгер жакшы киши болуп, момун адам болуп, солих иштерди аткарып жүргөн болсо дейт. А эгерде мунун тескериси болгон болсо, анда анын окуган намазы, жасаган иштери жаман кишинин сүрөтүндө келет. Өтө бир жиркеничтүү жыт менен келет. Аллах Таалан сага азап болсун, сага дозок болсун деп келет. Анткени сен тиги дүйнөдө ибадатка шашпайт элең. Күнөөлөрдү болсо шашып аткарат элең. Күнөөлөргө батат элең. Аллах сени коргосун деп, ага ошол дозоктон болгон бир эшик ачылынып коюлат дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, намаз бул кабырдагы ар бир адамдын арманы. Кабырда жаткан кишилер бул дүйнөгө кайтып, эки рекет намаз окууну эңсеп турушат. Бул дүйнөгө кайтып жакшы иштерди аткарып алам деп эңсеп турушат. Анткени намаздын кандай сооптуу экендигин алар билишет. Жана намаз окуй койгондун күнөөсү кандай оор экендигин алар ошол жерде сезип билишип, бул дүйнөгө кайтууну эңсеп турушат. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, ошол намаз окуп алууга, жакшы иштерди жасап калууга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондуктан муну кечириктирбестен биз намаздарыбызга өз убагында бекем болуп аткарышыбыз керек. Жана намазды окуй коюштук биз жогоруда айткандай кабыр азабына себепкер болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Оман арадан зикри фаинна лаху маишатан донка." Ким менин зикримен жүз үйрө турган болсо, мен зикриме келбей турган болсо, мени эстөөгө, намаз окууга келбей турган болсо, ал үчүн кабырда тар жашоо болот дейт. Кабыр аны катуу кысып, кыйнап, азап берип турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз жакшы жашоону каалай турган болсок, кабырдагы келечегибизде, акыреттеги келечегибизде, бейишти каалай турган болсок, азаптан кутулууну каалай турган болсок, анда эң биринчи болуп биз намазга жеңил карабастан, намазга бекем болушубуз керек экен. Намазды биз көзүбүздүн карегинде сакташыбыз керек. Бир күндө эртең ойгонгон кезде эле кантип 5 убакыт намазды бүгүн туура өтөп бере алам деген өзүбүзгө планды коюшубуз керек.
Мына ушул бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.